Казакстан эл аралык аренада өзүнүн дүйнөлүк демилгелери менен белгилүү. Республика өзүн ишенимдүү өнөктөш жана тынчтык куруучу катары көрсөтө алды. Бириккен Улуттар уюмунун алдындагы Малайзиянын туруктуу өкүлү Шахрол Икрам өз куттуктоосунда ушундай пикирин билдирди. Саясатчынын айтымында ар бир Казакстандын демилгелери бара-бара Бириккен Улуттар уюмунун расмий документине айланууда. Ал эми Казакстандын Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин тең укуктуу мүчөсү аталышы өлкөнүн жетишкендиктеринин ачык далили. Казакстан эл аралык уюмдун жигердүү мүчөсү экенин бардыгыбыз билебиз. БУнун Коопсуздук кеңешинде маанилүү ролду аткара турган мамлекет. Өз кезегинде Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын төрагасы Мирослав Лайчактын айтымында ядролук куралдан тазалоо жолунда Казакстандын кошкон үлүшү мол. Ошондой эле бүгүнкү күндө бүткүл дүйнө Казакстандын тынчтык демилгелерине колдоо көрсөтүүгө даяр. Казахстан очень важный и высоко ценимый член международного сообщества. Сиздердин өлкө эл аралык уюмда маанилүү жана жоопкерчиликтүү ролду аткарат. Бул жаатта БУнун Коопсуздук кеңешиндеги мүчөлүгү ага далил. Казакстан бул жерде өзүнүн кызыкчылыгын гана койбой, дүйнө тынчтыкта өмүр сүрүүсү керек экендигин жеткирди. Казак эли бул нерсеге үлгү болоору шексиз. И страна, которая думает не только о своих интересах, а о благополучии нашей планеты. Казакстандын ядросуз аймак болуп жарыялануусу жана Семей полигонунун жабылуусу казакстандыктардын сыймыктана турган жетишкендиги. Бул Европа парламентинин депутаты, Тышкы иштер комитетинин мүчөсү Андрей Мамыкиндин пикири. Ни один вид оружия не принесет столько боли, смертей, как ядерное оружие, и уже даже после сокращения. Башка курал ядролук куралдай коркунучтуу пайда кылбайт. Орусия менен АКШнын фонду кыскарып, Казакстан ядросуз аймак болуп жарыяланды. Бирок аталган куралдын жер бетиндеги фонду адамзатты жок кылып жиберүүгө жетет. Ушул багытта Казакстандын ядролук куралга каршы саясатты карманаары кубандырат жана аны иш менен далилдеп келе жатат. Атомдун ар бир түрү адамзаттын тынчтыгы үчүн колдонулуусу керек. Ал эми аскерий атомго эч качан жол жок. И должен служить человеку, это только как мирный атом. Ну а атому военному нет никогда. Казакстандын геология тармагына каржы салууга кызыктар инвесторлор көп. Караганды облусунда чет өлкөлүк ири компаниялардын катышуусу менен жез кендерин аныктоо иштери башталат. Чалгындоодо жаңы технология колдонулууда. Ушундай жагдайда адистер аймакта 3 ири долбоорду колго алышты. Аны дүйнөдөгү тоген металлургия тармагындагы алгачкы үчтүгүнө кирген Австралия британиялык компания ишке ашырат. Геологтор Балкаш, Сары Шаган жана Коргонташ аймагында 1 миллиард тоннага жакын ген фонду болуусу мүмкүн деп божомолдоодо. Аны менен катар жакында Карагандыда өтө татаал геологиялык сыноолорду изилдей турган заманбап лаборатория ачылат. Казакстанда лабораториялар бар, бирок алар Казакстанда лабораториялар бар, бирок алар бүткүл дүйнөлүк сертификат алган эмес. Башкача айтканда, бизге келип жаткан инвесторлордун бардыгы ошол лабораторияларга тапшыра алат. Анын чыгарган чечимин дүйнөлүк каржы институттарына көрсөтүүгө болот. Мурда Кыргызстандагы Кара-Балтага же Орусиядагы Читага барышчу. Чита эң жакыны сол түгүн, жан жакка тасыйт. Казакстандын ишканаларында жүргүзүлүп жаткан жаңыртуу аракеттери өндүрүш жараянын жакшыртып, сапатын көтөрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ушуга кошо жаңы өндүрүш түрлөрүн өздөштүрүүгө жол ачат. Мисалы, Акмола облусунун Степногорск шаарындагы кышкы дизель отунун өндүрө турган завод жакынкы арадан баштап күйүүчү майда чыгара баштайт. 400 миллион теңгеге бааланып жаткан жаңы долбоор боюнча кошумча түзмөктөр орнотулат. Ал аркылуу чийки зат терең иштетилип, андан суюк отундун ар кандай түрлөрү алынат. Аталган модернизация өндүрүш очогунун өндүрүш түрлөрүн көбөйтүп гана койбостон, долбоордук кубаттуулугуна чыгууга, башкача айтканда, жылына 150 000 тонна күйүүчү май өндүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле жаңы орнотма өзгөчөлүгү мурдагыдай чийки зат тандабайт. С пуском каталитической установки появится еще и дополнительный ассортимент. Каталитикалык орнотмо ишке кошулгандан кийин бизде газ да пайда болот. Ошондуктан заводдун өз керектөөлөрүнө жумшалат. Биз ал кезде мурункудай көмүр углеводдорун эмес, газ жага турган болобуз. Бул экология үчүн да өтө пайдалуу. Атмосферага бөлүнүп чыга турган зыяндуу калдыктар алгылыктуу азаят. Естественно, и выбросы кратно сократятся.
Ал эми жакында эле кайра оңдоп түзөөдөн өткөн мунай химия заводу экологиялык стандарттуу К4 күйүүчү майын чыгара баштайт. Заводдо жүргүзүлгөн жаңыртуу иштери өндүрүштүк кубаттуулукту көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк берет. В этом году мы возобновили производство. Бул жылы биз авиациялык күйүүчү майды өндүрүүнү кайрадан баштадык. Жогорку сапаттуу өндүрүштү 30%га көбөйттүк. Айыл чарба тармагын арзандатылган күйүүчү май менен камсыздай турган ишкана бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп жатат. Жыл аягына чейин 18 000 тонна күйүүчү май өндүрүлөт деп күтүлүүдө. Ишканада бир нече заманбап түзмөк орнотууга 189,5 миллиард теңге жумшалган. Чыгыш Казакстан облусундагы эне жана бала борбору Борбор Азиядагы эң мыкты медициналык мекемелердин тизмесине кирди. Өскөмендеги борбор кызматы менен таанышкан бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун серепчилери ушундай баа беришти. Адистер аймактагы жаңы төрөгөн аялдар менен наристелерге көрсөтүлө турган медициналык жардам түрлөрү менен таанышуу үчүн атайын келишкен. Белгилей кетсек, жергиликтүү дарыгерлер ара төрөлгөн ымыркайлардын өмүрүн сактап калуунун баардык ыкмаларын өздөштүрүшкөн. Алар салмагы 500 граммдан бир аз гана ашкан наристени кантип карап багуу керектигин да жакшы билишет. Бул жаатта борбордо эң алдыңкы медициналык технологиялар колдонулуп келет. Центр матери и ребенка в Каменногорске, они точь-в-точь. Өскөмендеги эне жана бала борборунда Казакстандагы жана дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмундагы бардык клиникалык протоколдор, сунуштар бекем сакталып, системалык түрдө аткарылып жатат. Бул мекемеде эне жана балага жакшы шарттар түзүлгөн. Алгачкы жардам көрсөтүү үчүн бардык керектүүлөр бар. Есть все, что нужно для оказания первой помощи. Жаңы окуу жылына жаңы китеп. Өзбекстандагы казак мектептерине 10-11 класстарга арналган казак адабиятынын жаңы үлгүсү таратылды. Китепте Улуу Абайдан баштап Ыбырай жана Шакарим Кудайбердиев, Чокон Валиханов жана Сакен Сейфуллин сыяктуу улуу инсандардын чыгармалары чогултулган. Белгилей кетсек, Өзбекстанда быйылкы жаңы окуу жылында 650 миңден ашуун бала мектеп босогосун аттайт. Алардын арасында казак мектептеринде окуй турган жүздөгөн казак балдары бар. 196 казак мектеби бар. Жолго коюубуз керек. Ondan артык китап жаздым, ошондой. Казакстандагы окулуктардан өзгөчөлүгү әлем әдебиеті казынасынан, сосын туускан калктар әдебиетинен деген маселеге мән бере баштады. Казакстандагы китептердин өзгөчөлүгү дүйнө адабияты казынасынан, боордош элдер адабиятынын улуу инсандарынын чыгармалары. Анын ичинде казак адабиятына байланышы бар жактарына өзгөчө көңүл бөлдүк. Мисалы, Гафур Гулам, Айбек, Миртемирлерди алдык. Өткені олар қазақ тақырыбына батыл барып, қазақ-өзбек халықтарының достығын, ынтымақ бірлігін кеңіне жырлаған. Астананын бир бөлүгү Түштүк Кореяда. Туңгуч президент фонду уюштурган Астана улуу талап бермети фото көргөзмөсүнүн алкагында казакстандык фотографтардын 40ка жакын чыгармасы Сеул тургундарынын назарына сунушталды. Ал эми казакстандык артисттердин өнөрлөрү иш-чарага улуттук көрк кошту. 저는 그 아스타나하고 알마티를 자주 갔어요. Мен Алматы жана Астанада 10 жолу болгом. Достор менен бирге музейлер жана башка жерлерди кыдырганбыз. Сеулдагы көргөзмөнү кыдырып, кайра Казакстанга баргандай болдум. Аз убакыттын ичинде ушундай жаш борбордун курулганына таң калдым. Корея менен Казакстан ортосундагы маданий гуманитардык өнөктөштүктү үзбөө үчүн тарапташтар меморандумга кол коюшту. Документтин алкагында бир нече ири иш-чара өткөрүү көздөлгөн. Меморандум барысында алдағы уақытта осы жылдың соңына дейін, содан кейін келесі жылы Қазақстан Республикасы. Меморандум алкагында алдыдагы убакытта ушул жылдын аягына чейин биринчи президенттин фонду тарабынан ядролук куралсыздандыруу маселесине тиешелүү жогорку деңгээлдеги тегерек столдор өткөрүлөт. Аны менен катар биздин жаш окумуштууларыбыз Кореянын эң ири изилдөө институттарында болушат. Андан сырткары Кореянын маданий борборлору Казакстанда маданият күндөрүн өткөрүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Ірі мәдени өкілдері Қазақстанда мәдениет күндерін өткізуге мүмкіндік алып отыр. Астана улуу талап бермети аттуу көргөзмө дүйнөнүн 9 өлкөсүн кыдырды. Жакында Астананын көрктүү жерлерин тумандуу Альбион өлкөнүн тургундары көрө алышат.
Казакстан дүйнө туристтери үчүн өтө тартымдуу мамлекет. Быйылкы жылдын биринчи кварталында эле Казакстанга 1 миллион 800 миң саякатчы келген. Чет өлкөлүк туристтерди Казакстандын табияты, тарыхый эстеликтери, каада салттары жана маданияты кызыктырат. Өлкөгө келүүчүлөрдүн санынын өсүшүнө Казакстандын визалык режимди жеңилдетүү багытында кабыл алынган аракеттери да өз таасирин тийгизип жатат. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн 60тан ашуун мамлекетинин жарандары Улуу Тала өлкөсүнө визасыз кире алышат. Алардын катарында Грузия да бар. Грузиядан агылган туристтердин саны 75%-га өстү. Всегда мечтала туда попасть, потому что о Казахстане при мне всегда... Мындан 3 жыл мурун иш сапары менен биринчи жолу Астана шаарына келгем. Эң сонун таасир калтырган. Көптөгөн өлкөлөрдү кыдырсам да, Казак сыяктуу жайдары, көңүлдүү элди жолуктурган эмесмин. Көп жылдардан бери Арал деңизин көрүүнү кыялданып жүрөм. 7 айында билет алып, жолго чыгуу оюмда бар. Ошондо сук болуп калса керек. Бирок биз ага моралдык жактан даярданып жатабыз. Кыска мезгилдүү иш сапар кезинде Борбор Азия маданиятына таң калган саякатчылар Улуу Жибек жолунда жайгашкан касиеттүү шаарлардын санжырасы менен таанышууга кызыктар. დღევანდელი მონაცემებით ყაზახეთის მიმართულებით ტურისტთა რაოდენობა, საქართველოდან ტურისტთა რაოდენობა მიმავალი რაოდენობა. Мурда грузиндер Казакстанга иш сапарлары менен гана барышса, азыркы тапта бул өлкө курорттук аймак катары кызыктырат. Саякатчылардын көбү Түркистан шаарын тандашат. Тарыхый трендке жаткан байыркы шаар архитектура өзгөчөлүктөрү менен мечиттерге бай. Аны менен катар Казакстан коз табияты менен көздүн жоосун алат. Стратосфердик ქვეყანა და Thank you so much. We are happy to stay here. Казакстан немис туристтерин да таң калтырды. Германиядан келген Райнхард менен Ингрид Кизелди Казакстандын нукура табияты өзүнө тартты. Мындан башка саякатчылар казактын улуттук маданияты, турмуш тиричилиги менен таанышышты. The best what we had in Astana was to meet people. Because they are so... Биз Астанада байтерек көз карандысыздык сарайы, өкмөт үйү жана экспону көрдүк. Бул жердеги имараттардын кооздугу таң калдырды. Ачыгын айтсам, мени жергиликтүү тургундар кубандырды. Казакстандыктар өтө меймандос эл. Жол бою бизге жардам көрсөтүп, ар дайым колдоо көрсөтүүгө аракет кылышты. It is not the first time we stay in Kazakhstan. We will come back. Саякатчы үй бүлө ушул күнгө чейин 20дан ашуун мамлекетте болушту. Чакан автобус менен түндүк жана түштүк Американы да аралап чыгышкан. Ал эми бул жолу саякатчылар бугу айынын 9-ында Гамбургтан чыгып, ушул күнгө чейин Москва, Казань, Новосибирск, Владивосток, Улан-Батор сыяктуу шаарларда болушкан. Евразияга болгон саякатын немис үй бүлөсү Германия менен бардык мамлекеттер ортосундагы достукка арнады. Алардын саякаты 9 айында аягына чыгат. Мукыр аңчысы Семей шаарынын айланасынан табылган археологиялык баалуу табылганы адистер дал ушундай аташты. Ал эрте коло дооруна тиешелүү деген божомол бар. Эскерте кетсек, адам сөөгүнүн калдыктарын үстүбүздөгү жылдын бугу айынын аягында Мукыр дарыясынын жээгинен Прииртышье чөлкөм таануучулар коомунун мүчөлөрү табышкан. Божомол боюнча аңчы жаз айларында жардан кулап каза болгон. Адам сөөктөрү менен кошо жылкынын да калдыктары табылган. Бул адам Алгун Сармат, түркче монголдон кийинки замандыкы болушу мүмкүн. Аны аныктоо алдыдагы изилдөө иштеринин милдети. Бронза при нем не было. Мукыр аңчысынан табылган жер пластина эрте коло доорун көрсөтөт. Мен оюмча ага болжол менен 3-4 миң жыл болгон. Бардык археологиялык казууларды изилдөө үчүн Алматы шаарындагы Алкей Маргулан атындагы институтка жиберебиз. Жибек жолу жылдызы Грузиянын Батуми шаарында биринчи жолу ушундай аталыш менен музыкалык сынак өттү. Иш-чарада Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана дагы башка 14 өлкөнүн өнөрпоздору атсалышты. Музыкалык сынакка катышуучулар эл аралык хит ырлар менен өз өлкөсүнүн улуттук ырларын аткарышты. Ал эми финалда грузин тилиндеги ырлар жаңырды. Уюштуруучулардын айтымында фестиваль Улуу Жибек жолунун боюндагы мамлекеттерде жыл сайын өткөрүлүп турат. Фестивали игებს სათავეს საქართველოდან Ამიერკავკასიაში ტარდება Бул сынак аркылуу биз өлкөлөр ортосундагы достукту, маданий кызматташтыкты жайылткыбыз келет. Ал эми элди жакындата турган албетте музыка. Сынакка катышып жаткан бардык ырчы мыкты экенин айта кетким келет. ვიფიქრეთ იმას, რომ ჟურნალისტი ვარ, პროფესიით და ყოველთვის ამ აქტიურ ვითარებებში ვიყავი ჩართული.
Белгилей кетсек, жибек жолу жылдызы сынагында Казакстандын намысын Мирас Жугунусов коргоду. Сынактын эң жаш катышуучусу 3 айлампасынан сүрдөбөй өтүп финалга чыкты. Бирок калыстар тобу жеңүүчүнү чучугулак таштоо аркылуу чечип, сынактын башкы байгесин азербайжандык Эмилия Ягубова жеңип алды. Астана опера театрынын сахнасында романтикалык ырлар жаңырды. Астана шаарынын тургундары жана борбор коноктордун назарына казак, Италия, француз, немис, Австрия, хорват композиторлорунун атактуу вокалдык чыгармалары сунушталды. Хорватиялык Сандра Пламенацтын сопрано үнү көпчүлүккө жакшы тааныш. Репертуардык фонду дүйнөлүк классикалык партияларга толгон чет өлкөлүк талант ээси казактын ал коңур ырын ийнине жеткире аткарды. Өнөрпоз назик чыгарма жеңил жана таасирдүү аткарыларын кошумчалады. Я ее выбрала, потому что она очень красивая, романтичная. Бул ырмага жакын, анын кооздугу менен романтикалык музыкасы абдан жакты. Кайра-кайра оккон келе берет. Ошондуктан жергиликтүү өнөр сүйгөн коомго жакшы тааныш ушул чыгарманы аткаргым келди. Бул чыгарма казак калкынын бейнесин ача тургандай. Анткени жергиликтүү калктын пейлигинен мүнөзү жумшак жана өтө меймандос. Өздөрүнө гана тиешелүү өзгөчө философиясы бар. Мага казактын тили да абдан жагат. Философия, и мне очень нравится казахский язык. Булбул үндүү жогорку вокалдык касиетке ээ казакстандык ырчылар да жүрөктүн кылын черткен эң сонун чыгармаларды аткарышып, угуучулардын алкышына бөлөнүштү. Астана опера театрынын солисти Мадина Исламова музыкалык кеченин көркүнө көр кошту. Жаш талант белгилүү европалык опера арияларын аткарды. Сегодня в моем исполнении прозвучат арии Винченцо Беллини и Джакомо Пуччини. Мен бул кечеде Винченцо Беллини менен Джакомо Пуччининин чыгармаларын аткардым. Көрүүчүлөрдүн назарына Турандот операсынан Луи ариясы тартууланды. Анда Луинин өз сүйүүсүн курмандыкка чалуу көрүнүшүнөн үзүндү сахналаштырылды. Аталган көрүнүштү ал өзүнүн ашыгы Калафтан кол үзүү канчалык оор экенин айтат. Ошентсе да сезимин курман кылууга бел байлайт. Натыйжасында сүйгөнүн аман алып калуунун аркасында махабаты түбөлүк сакталат деп ишенген. Любовь, которая расцветет между Турандот и Лиу, она будет сверкать сквозь все века. Көчмөндөрдүн эң байыркы оюндарынын бири чүкө атуу. Өз өзгөчөлүктөрүн жоготпой келе жаткан оюн ар бир өлкөдө ар кандай аталышты алып жүрөт. Мисалы, Кыргызстанда ордо деп аталат. Бүгүнкү күндө бул эң популярдуу оюндардын катарында. Саканы чимирилте аткан АКШ, Чехия курамаларынын даярдыктары мыкты. Эскерте кетсек, былтыр казактын улуттук оюну ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине кирген. Менин атым Адриана. Мен Америкадан келгем. Биз азыр ордо деген оюн ойнойбуз. Көчмөндөр калктарынын баарынын ойнаган оюну го осы эми мисалы. Көчмөн элдеринин баары ойногон оюну. Мен былтыр ЮНЕСКога барып киргизип келгенде өз көзүм менен көрдүм. Индия эли менен француз аялдары биздин какпаколдо мыкты ойношот. Ушул сыяктуу окшоштуктары көп. Жалпы бир баалуулуктарыбыздын өнүгүп жатканына биз кубанычтабыз. Дамып жатканына биз кубанычтымыз. Ат адамдын канаты. Бул жерде жал куйруктары түйүлгөн тулпарлардын туяктарынан дүбүрдүү угулат. Албетте ушул күндөрү алгач колго үйрөтүлгөн жаныбарлардын жарышы байгесиз бир да маареке өтпөйт. Ошондой эле Кыргызстанда өтүп жаткан көчмөндөр оюндарында эреңиш жана көкбөрү спорт түрлөрү боюнча жарыш өтөт. Мен экинчи четке атсайын деп отырмыз, көкпар. Ушуну менен экинчи жолу көкбөрү, эреңиш, тыйын эгмей, жамбы атуу түрлөрү боюнча катышабыз. Эреңиштен өзүбүздүн Азия чемпиондору бар. 80 чакырымдык чоң байге деп аташат кыргыздар. Ошого даярдалган жигиттерибиз бар. Өткөн жарыштардын баарында ол жолу орундарды алып жатабыз. Жеңишке ишенебиз. Одна из больших делегаций это представитель. Казакстан дерлик бардык жарыш түрлөрүнө катышып жүргөн көп сандагы делегация. Эл аралык федерациянын колдоосу менен өткөн оюндарда кыл чайнашкан жана кызыктуу болгон казак күрөшү быйыл да уюштурулат. Эскерте кетсек, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Казакстандын курамасында 32 спорт түрүнөн өлкө намысын 204 спортчу коргойт. Азыркы тапта Казакстан жалпы медалдык эсепте 3-чү орунда келе жатат.
Өз-